урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен биз жашап аткан мезгил бул madani жана жалпы массалык маалыматтардан глобалдашкан мезгилинде жашап атабыз. Бул учурда сөзсүз түрдө таасир берүү процесстери өтө күчтүү болот. Мына Кален эжебиз белгилеп аткан нерсе бир гана базар экономика эмес, балким бул маданияттардын, күчтүү маданияттардын, күчсүз маданияттарды тебелип кетүү процесстери жүрүп атат. Бул учурда мен айтат элем, Улук мырза, биздин кыргыз элин анын улуттук дөөлөтү менен, анын улуттук кийими менен, анын баалуулуктары менен, анын көөнүрбөс маданиятын сактап кала турган исламдан башка арга жок. Эми үчүн дегенде дин ар бир улуттун улут болуп, журт болуп, эл болуп, нарк насили менен, каада салты менен, баалуулугу менен сакталып калууну үйрөтөт. А бирок ошол учурда бизди башка маданияттар басып келип, биздин кыздарыбызга азыркы учурда чоң ишканага барсаңыз, бир да көйнөк кирген аялды көрбөйсүз. Баары шын кийген. Эң эле жакшысы шын кийген. А жай келген учурда эмне болот? Ал шымды да чечип салат.